Бүгүн Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде эл аралык НАР агенттиги тарабынан семинар өткөрүлдү. Самыми главными являются инновационные подходы. Для подготовки кадров необходимы новые методы подготовки, поэтому инновационные подходы, интерактивные методы, кейс-стадии, они как раз-таки широко должны внедряться именно при обучении. Саамалыкка эл аралык аккредитациялоонун Казакстандагы өкүлү НАР көз карандысыз аккредитациялоо агенттигинин башкы директорунун кеңешчиси Ольга Алексеевна, юридикалык бөлүмдүн башчысы Багдат Медетов, окуу жай жетекчилиги жана ОШМУ, ОШТУ, Кыргыз-Өзбек эл аралык университети, ЖАМУ, БАТМУ сыяктуу түштүктөгү жогорку окуу жайлардан келген 150-гө жакын окутуучулар катышты. Иш чаранын жүрүшүндө экономика илимдеринин доктору, профессор, Евразия эл аралык илимдер академиясынын академиги Явновская Ольга Алексеевна жана юридикалык бөлүмдүн башчысы Багдат Медетов эл аралык аккредитация билим берүүнүн сапатын камсыз кылуунун негизги механизми аталышында семинар өтүштү. Мы сегодня рассказали о международной... Бүгүн биз эл аралык аккредитация жөнүндө сөз кылдык. Эл аралык аккредитация университеттин бүтүрүүчүлөрүнүн сапатын жана атаңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Жалпысынан айтканда, эл аралык аккредитациянын максаты билим берүү процессине дүйнөлүк сапат стандарттарын киргизүү. Бүгүнкү күндө эл аралык аккредитация сапатты камсыздоо механизми болуп саналат. Жана бул ар бир өлкө үчүн абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө эмгек рыногуна кирген жана биз даярдап жаткан адам ресурстары бүтүндөй өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө түздөн-түз таасирин тийгизет. Непосредственным образом влияет на рост экономики в целом страны. Мында катышуучуларга НАР көз карандысыз аккредитациялоо агенттигинин максаты жана милдети, анын негизги багыттары, артыкчылыктары, жогорку окуу жайлардын аккредитациядан өтүү жолдору боюнча кеңири маалыматтар берилди. Бүгүн биз абдан өзгөрүүлөрдүн кылымында жашап атабыз. Дүйнөлүк илимдин техниканын өнүгүшү, дүйнөлүк тенденциялар окуу жайга улам өзүнүн жаңы талаптарын коюп атат. Ал эми бүгүнкү ошол семинарлар бизге ошол тенденцияларды, чакырыктарды окуу жайга алдына маселе, милдет катары коюп берет. Бүгүн ушул Ош мамлекеттик педагогикалык университет тарабынан уюштурулуп аткан НАР агенттигинин семинары, мен ойлойм, бизге катышуучуларга абдан пайдалуу болуп атат. Анткени биз ушундай эл аралык таанылган агенттиктердин стандарттарын, талаптарын өзүбүзгө алып, ошого ылайыкташып, ошого жараша иштерибизди пландаштыруу, ага ылайык иш жүргүзүү биз үчүн абдан маанилүү. Семинар жыйынтыкталган соң коноктор университеттин ректору Бекмырза Зулуевдин коштоосунда окуу жайдын материалдык техникалык базасы менен жакындан таанышып чыгышты. Белгилей кетсек, Казакстандык аккредитация жана рейтинг агенттиги аккредиттөө боюнча Кыргыз Республикасынын атайын реестрине кирген жана эң негизгиси аталган параметрлерге так жооп берген уюм болуп эсептелет. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.